Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 14 августка карата жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Демократ жана Бир бол партиялары бирикти. Саясий партиялар үчүн коомдук диалог өттү. Шаардык сот Атамбаевди камакта калтырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Демократ саясий партиясы Бир бол партиясы менен биригүү чечимин кабыл алды. Демократ саясий партиясынын лидерлеринин бири Эсен Момункулов бул жолу жеңиш жөнөкөй жарандар тарапта болоорун белгиледи. Ал буга чейин инвестицияларды өнүктүрүү агенттигин жетектеген экономикалык маселелер боюнча эксперт. Ал эми Бир бол саясий партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов партия толук жаңыланып жаткандыгын, катарына саясий айдыңда орду бар түптөлүп калган партиялардын бир болго биригүүсү реформаны жана өзгөрүүнү күтүп жаткан жарандардын позициясын бекемдей тургандыгын билдирди. Бүгүн 14 августта Бишкекте шайлоонун калыстыгы жана аныктыгы, ишеним менен туруктуулуктун кепилдиги деген аталыштагы коомдук талкуу өттү. Иш-чарада парламенттик шайлоого катышуучу партиялардын каржы фондунун аныктыгы, талапкерлердин тизмеси жана башка маанилүү маселелер талкууланды. Республика боюнча 3.429.043 шайлоочу бар. Алардын ичинен 995.706 шайлоочу 18 жаштан 29 жашка чейинкилер. Бирок алардын көпчүлүгү шайлоого барышпайт. Бул тууралуу бүгүн саясий партиялар үчүн коомдук диалог учурунда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлыбекова билдирди. Жүргүзүлгөн сурамжылоолордун көпчүлүгү шайлоонун таза өтөөрүнө күмөн бар экендигин айтышкан. Бирок парламенттик жана президенттик шайлоонун жыйынтыгын жаштар өзгөртө алаарын унутпашыбыз керек экендигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлыбекова. Но вы все знаете статистики выборов, с какой численностью голосов у нас побеждают на выборах парламентских, президентских. И, конечно, та статистика молодежи, которую я назвала, она, несомненно, говорит о том, что молодежь может определять итог выборов. Ошондой эле саясий партиялар үчүн уюштурулган коомдук диалогдо республика боюнча 2462 шайлоо участкалары бар экендиги айтылды. Ал эми алдыда Кыргызстандагы шайлоочулардын аймактардагы бөлүнүшү менен тааныштырмакчыбыз. Республика боюнча жалпы 3.429.043 шайлоочу болсо, анын 391.833 Бишкек шаарында катталган. Ал эми Ош шаарында 143.377, Ош облусу боюнча 700.891, Баткен облусунда 289.163, Жалал Абад облусу боюнча 638.189, Нарын облусунда 201.584, Талас жергесинде 154.959, Чүй облусу боюнча 569.370, Ысык көл облусу боюнча 302.845, территориалдык шайлоо комиссияларында 23.511 жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштери министрлигинде 13.321 шайлоочу бар. Жыл сайын Кыргыз Республикасында калктын саны өскөнгө жараша шайлоочулардагы саны көбөйүүдө. Эгер 2015 жылдын 4 октябрына карата өлкөдө 2.761.297 шайлоочу болсо, 2017 жылдын 15 октябрында алардын саны 3.025.770 адам болгон. Ал эми 2020 жылдын 16 июлуна карата Кыргызстанда 3.429.043 шайлоочу катталган. Башкача айтканда, шайлоочулардын саны жалпы өлкө боюнча 2015 жылдын ушул мезгилине карата 667.746 адамга, же болбосо 24,18% өскөн. Ал эми 2017 жылдын ушул мезгилине карата 13,33% көбөйгөн. Облустарды алганда шайлоочулардын саны көбөйгөн аймактардын катарында биринчи орунда Нарын облусу турат. Эгер 2015 жылы шайлоочулардын саны 150.137 адам болсо, быйыл Нарында 201.584 шайлоочу бар. Башкача айтканда, өсүш 34,27% түзгөн. Андан кийинки орундарда Баткен, Жалал Абад жана Талас облустары турат. Ош шаарында шайлоочулардын саны тескерисинче 10% азайган. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында белгиленген.
Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын Айыл банктагы жана РСК банктагы атайын эсебине чет өлкөлөрдөгү мигранттардын акча которуу маселеси каралууда. Анда которулган акча анонимдүү эмес жана улуттук валюта менен которулуусу шарт. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан партиялардын фондусуна Айыл банк жана РСК банктар аркылуу чет өлкөлөрдөгү мигранттардын акча которуу маселесин кароодо. Шайлоо жөнүндө мыйзамдын 41 беренесине ылайык кайрымдуулук катары партиянын эсебине акча которгон жаран 200 миңден ашуун акча которо албайт. Ошондой эле ал адам анонимдүү болбостон өз аты жөнүн, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын көрсөтүүгө тийиш. Мындан тышкары банктагы айрым маалыматтарды сурашы мүмкүн. Бул тууралуу биздин Кыргызстан телеканалына Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Азыркы кезде ушул саясий партиянын шайлоо фонддорун толтурууда сөзсүз түрдө бизде мыйзамда так көрсөтүлгөн анонимдүү акча которуулар болбош керек. Башкача айтканда акча которуучу кишини, физикалык, юридикалык тараптардын бардык маалыматтары сакталыш керек. Жеке адамдар болсо фамилия, аты, атасынын аты, туулган жылы, ээлеген кызматы жана жашаган жери боюнча маалыматтар толук болуш керек. Эгерде андай эле маалыматтардын бири болбой калса, анда биздин конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн алар анонимдүү колдоолор болуп эсептелет дагы, алар шайлоо фонддоруна чегерилүүгө жатпайт. Бүгүнкү күндүн эсеби менен Кыргызстанда 308 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Алар төмөнкү аймактарда катталган. Бишкек шаарында 73 учур, Ош шаарында 19, Чүй өрөөнүндө 24, Ош облусу боюнча 32, Талас жергесинде 14, Нарын аймагында 5 учур, Ысык көл облусунда 56, Жалал Абад аймагында 39, ал эми Баткен жергесинде 42 учур катталган. Ушуну менен оору жайылгандан тарта 41.377 киши аталган вирусту жуктуруп алгандыгы маалым болду. Ошол эле учурда акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 304 бейтап сакайды. Өлкөдө коронавирус менен жеңгендердин саны 33.622 түздү. 14 августка карата COVID-19 илдетинен дагы 4 бейтап көз жумду. Пандемия башталгандан бери коронавирустан 1491 киши каза тапкан. Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитов партиянын жетекчилигине кысым жасалып жаткандыгын маалымат каражаттарына билдирди. Партияга олуттуу басым жасалууда. Саясий кеңеш партиянын мүчөлөрүнүн кимдир бирөөнүн жоготоор нерсеси болсо, партиядан чыга берсин деген чечим кабыл алды. Атаандаш партиялар тарабынан биздин партиянын лидерине карата коркутуп үркүтүү жасалып, Ыйман Нурунун шайлоого катышуусуна тоскоол болбош керек деди. Ушундай эле пикирин партиянын дагы бир мүчөсү Динара Ашимова дагы билдирди. Буга үндөш дооматтар социалдык тармактар аркылуу дагы таратылып жатат. Ошол эле учурда партиянын жетекчилиги аларга кимдер тарабынан басым жасалып жаткандыгын ачык айткан жок. Эске сала кете турган маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 августта Баткен облусуна жумушчу сапарынын алкагында Баткен өрүгүн кайра иштетүү жана сорттоо боюнча логистикалык борбордун жана текстиль фабрикасынын курулушунун долбоорлору менен таанышкан болчу. Аталган долбоорлорду Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашыруу каралууда. Бул максаттарга 4 гектар жер бөлүнгөн. Ишкер Нурбек Осмонов маалымдагандай, жергиликтүү өрүктү кайра иштетүү боюнча долбоорго 8 миллион АКШ долларына жакын инвестиция салынган. Анын ишке кириши менен 200 жумушчу орду түзүлөт. Ал эми жергиликтүү фермерлер өздөрүнүн продукциясы даңазалуу Баткен өрүгүн сатууну жөнгө сала алышат. Жыл сайын 8 тонна өрүктү кайра иштетүү үчүн мүмкүнчүлүк пайда болот. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткен өрүгүн кайра иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча сунушуна инвестор Нурбек Осмоновдун көңүл бургандыгын канааттануу менен белгилеген. Эгерде жергиликтүү бийлик бардык шарттарды түзүп, жер бөлүп берсе, анда инвесторлар ал жерлерге өздөрү эле келишет. Мындай ишкерлерди биз өлкөнүн алтын фонду катары баалашыбыз керек деп баса белгилеген мамлекет башчысы. Айта кетсек, Нурбек Осмонов Ыйман Нуру партиясын түптөгөндөрдүн бири болуп эсептелет. Бишкектеги Ганси базасында ачылган Семетей госпиталі жабылды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. 13 августта Семетей госпиталынан коронавирус менен ооруган акыркы 8 бейтап сакайып чыккан. Жалпысынан стационар 47 күн иштеген болчу. Бул аралыкта стационарга 1,5 миң бейтап жаткырылса, анын 300-ü реанимацияда дарыланган болчу. Штабтын маалыматына караганда, учурда күз-кыш мезгилинде коронавирустун экинчи толкунуна даярдык көрүү иштери улантылып жатат.
Бүгін 14 августта Бишкек шаардык соты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Кримтөбүл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча чыккан 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу маалымат каражаттарына анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун чечимин өзгөрткөн жок. Жогорку сотко апелляциялык арыз жазуу боюнча маселе каралууда, деди Слесарев. Белгилей кетсек, 1 май райондук соту ушул жылдын 23 июнунда аталган иш боюнча Атамбаевди 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан болчу. Жаңы окуу жылында 1 класстар мектепке баруу окшат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жыйынында билдирди. Быйыл 1 класска 156 000 окуучу барат. Ал эми калган класстардын баары онлайн режимде окутулат. Буга чейин министрлик бир нече варианттарды сунуштаган болчу. Биринчиден, мектепке барам деп чыдамсыздык менен күтүп жаткан кичинекей балдардын тилектерин ишке ашырышыбыз керек. 1 класстын 156 000 окуучусуна 100% мектептердин эшиктери ачылат, деди өкмөт башчы. Пандемиялык шартка байланыштуу быйыл жылытуу мезгилине эрте даярдык көрүү керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов жыйында айтты. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, жылытуу мезгилине даярдык көрүү иштерин каржылоо бекитилген график боюнча жүргүзүлүүдө. Жылытуу мезгилине каралган 2,9 миллиард сомдун жарымы бөлүнгөн. Боронов электр энергиясынын жоготууларын талдоонун жоктугун, дебитордук карыздын көбөйгөнүн сындады. Бөлүштүрүүнү компанияларга электр энергиясынын керектөөнүн белгиленген лимитинен ашпоону тапшырды. Ошондой эле саламаттык сактоо тармагындагы объектилерге өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн Түркиянын 2 жараны Кыргызстанда колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Биринчиси 32 жаштагы жаран. Ал 2011 жылы өспүрүмгө карата сексуалдык зомбулук жана кишини барымтада кармоо беренелери менен айыпталган. Интерпол аркылуу ушул жылдан баштап изделип жаткан. Экинчиси 62 жашта. Түркияда дайынсыз жоголуп кеткен адам катары 2010 жылдан бери изделип келген. Алдын ала маалыматтарга караганда, бул жаран Кыргызстанга 2005 жылы келип, ар кайсы жерлерде жашап жүргөн деп айтылат билдирүүдө. Эки учур боюнча тең издеп жаткан тарапка маалымат берилип, мындан аркы адамдар күтүлүүдө. Бейрут шаарындагы жарылуудан 15 миллиард доллар зыянга учураган. Мындай ба Ливандын президенти Мишель Аун тарабынан берилгендигин 13 август күнү Daily Star газети жазып чыкты. Ошондой эле өлкө башчысы кырсыга байланыштуу зарыл реформаларды жүргүзүү, коррупция менен күрөшүү, ошондой эле кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын билдирди. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 4 августунда Ливандын борбору Бейрут шаарындагы портто 2750 тонна аммиак селитрасы жарылган болчу. Кырсыктын кесепетинен кеминде 171 адам көз жумса, 6000ге жакын адам жаракат алгандыгы айтылган. Ал эми алдыда 15 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.